Андан кийинки бөлүм менен тааныштыра кетейин. Так, ушул бөлүмдө жүрөбүз да, вот акция программалар жөнүндө билдиңиздер. Эми правила сотрудничества деген бар. Албетте баардык иште өзүнүн эрежелери бар. Ошондой эрежелер бизде дагы бар. Мынакей керек болсо кодекс деловой этики деген бар, правила регистрации, персональные данные, права и обязанности консультанта, правила наставничества, обязанности директора, реализация продукции, сайты, интернет-магазины, мультивалютный расчет, договор на оказание услуг, смена фамилии, семейный контракт, право наследования, другие правила и принципы. Мына ушул бөлүмдөрдүн баардыгын убакыттап кирип карап чыксаңыздар болот. Бул жерде мынакей кодекс деловой этики, бул баардыгына тиешелүү. Биз жаңы каттаган консультанттарга баштап деги эле ошол директор жана андан жогорку статустагылардын баары билүүгө тийиш, бирок көпчүлүгү ушул кодекс бар экенин билишпейт да. Бул кодексте кайсыл учурда бул ишке кирет? Бул качан гана сиздер айлык алардын алдында баягы договор соглашение түзөбүз да, ошондо биз кол коебуз. Ушул деловой кодекс деловой этики фаберликте көрсөтүлгөн нерселердин баардыгына мен макулмун деп туруп кол коебуз. Андан кийин анан бизге айлык счетубузга түшүп баштайт. Ошондой эле правила регистрация каттагандын дагы эрежелери бар. Негизи туура өзүнүн так аты жөнү менен катташыбыз керек. Эгерде фамилиясында, атында же жана башка бир эмелерде ката кетип калса, биз обратный связьга кат жазып оңдотуп коюшубуз керек да. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, туура эмес фамилия менен каттаганга болбойт. Ал фиктивная регистрация деп аталат. Ошондой эле права и обязанности консультанта деген бар. Консультанттар эмнеге обязаны? Бул нерсени эмнеге айтып жатабыз? Мынакей уже сиздер консультантсыздар, уже лидерсиздер. Эмнеге милдеттенир элесиздер? Эмнелерди жасаганга уруксат, сиздерге эмнелерге тыюу салынат? Ошол нерселердин баардыгы ушул жакта бар. Мынакей бул жерден биринчи эле правиланын ичинде айтылып атат: через розничные торговые точки или по ценам ниже цен каталога бул дагы запрещается. Ошондой эле пункт выдачанын жанына туруп алып товарыңызды сатсаңыз, же болбосо ошол пункт выдачанын айланасында товар сатсаңыз дагы ал дагы запрещается. Андан сырткары магазиндерде, базарларда, киосклерде отуруп сатканга тыюу салынат. Эмне үчүн деген суроо болушу мүмкүн. Себеп дегенде бизде билсеңиздер керек, 50 сом деген жерде аябай көп чыгып кеткен жана самопал, идиш жууган средстволор, жидкое мылолор, бошогон челектерин эле кайра мынтип разумножать этип саткан моменттер болгон. Ошон үчүн бизде тез-тезден жана артикулдар алмашып турат, дизайн алмашып турат жана артикулдар алмашып турат. Ошондой эле эгерде сиздер сайт аркылуу сатып аткан болсоңуздар, же болбосо кандай гана продажанын түрү болбосун, каталог басынан ылдый кылып сатканга тыюу салынат. Андан сырткары мынакей могул жерде консультант имеет право использовать сеть фабрик только для распространения рекламы и продукции в компании. В случае использования сети для распространения рекламы или продукции других компаний, компания фабрик оставляет за собой право применить штрафные санкции нарушителям вплоть до удаления регистрационного номера. Бул эмне деген сөз? Кээде консультант кайсы гана статусто болбосун, эми көбүнчө бул баягы легализация болгон консультанттарга тиешелүү да. Мисалы 15%-тен жогоркулар айлык алганга болот да, эгерде компания уруксат берген болсо. Ошол 15%-тен кийин фабриктин жолугушуу кечесине чакырып алып же фабриктин офисине чакырып алып башка продукцияны же башка компаниянын продукциясын реклама кылсаңыздар, ушул учурда штрафный санкция дейт. Ал мисалы үчүн менин командаман бирөө жарым ошону жасаса, анда менден штраф кылат. Менин алып аткан айлыгыман штраф кылып кесип коет. Ошон үчүн биз лидерлерден мындай көзөмөлгө алабыз да, мейли башка жактан катталып башка продукция алса дагы, но биздин гана компаниянын продукциясын реклама кылып, адамдарды чакырганга деп айтабыз да.
бирок бул нерсенин баардыгын көрдүңүздөр, ушул жакта бар. Анан кимдин консультанты, баланча баланчанын консультанты экен деп анан эгерде видео, фото, доказательство руководствого жетип калса, бул жакта ушундай штрафный санкция жана керек болсо компаниядан удалить этип койгонго чейин барат да. Калгандарын баарын ушинтип карап окуп чыгыңыздар.